Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага да ыраазычылык билдире албайт дейт. Ушундай суук күндөрдө, ушундай кыйын күндөрдө биздин шаардыгыбызды тазалап, шаарыбызды таза кармап аткан инсандарга бүгүн ыраазычылык билдирип коелу дедик. Ушундай суук күндөрдө жылуу сөздөрдү айтып, жүрөктөрүн жылыттырып коелу дедик. Ошону азыр туугандар, баарыңыздар бирге күбө болосуздар. Билим болот байке. Анан бүгүн ушундай тазалыкты иштеп аткан, шаарыбыз таза болуп аткан, суукка карабай кичине бир жакшы иштерди кылып коелу деп атканбыз. Жакшы жылуу курткадан парат этип, жылуу сөзүбүздү айтып, Аллах Таала сиздин өмүрүңүзгө, жашооңузга береке берсин. Сиздей таза инсандар болгон үчүн биздин шаарыбыз таза кармалып атат. Элдин атынан Алла ыраазы болсун, сизге бир жакшы куртка белек кылып коелу деп. Кудай буйрса, жакшылык күндөрдө кийип коебуз байке. 5000 сом байке. Үйдөгүлөр менен сиздин балдарыңыз күтүп аткан үйдөлөр менен чай ичип бир неме кылып коебуз, Кыргыз элинин атынан. Кудай буйрса, Кыргызстан оңолот, сиздерди поддерживать этип турган жаштар өсүп келатат. Жөн эле ыраазычылык билдирип коелу дедик. Башка эч нерсе жок байке. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Жакшы күндөр жолугайык, Бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган. Бул күндө адамга адам керек. Өмүрүңүзгө береке берсин. Байке, биздин атыбыз билим болот. Бүгүн атайын ушундай суукта биздин шаардын тазалыгын карап жүргөндөргө, инсандарга жүрөк жылыта турган сөздөрдү айтып, бир жакшы сөздөрдү айтып, элдин атынан ыраазычылык билдирип коелу дедик элек. Сиздер жок болсоңуздар шаар бардак болуп кетмек. Мынакей түнгө карабай, ден соолугуңуздарга карабай шаар шыпырап атабыздар. Элдин атынан ыраазычылык, анан кичине бир мындай жылуу куртка подарок этип коелу дедик элек. Мындай болсо. Атым ким болот дедиңиз байке? Мынакей. Муну өзүңүз кийип коесуз байке. Андан тышкары мына байке 5000 сом. Эч кандай кызыкчылык жок болгону байке. Ушундай сиздей жакшы адамдарга жакшы ыраазычылык билдирип коелу дедик. Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Сизди күтүп аткан балдарыңыз бар, ошо менен бүгүн барып, жеңеше менен барып, Кудай буйрса, жакшы бир тамактанып коебуздар, Бериңиз байке. Ассаламу алейкум, Рахмат. Биздин атыбыз билим болот эже. Элдин атынан сиздер ушундай күн суукта өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга карабай, шаарды тазалап атканыңыздарга бир ыраазычылык билдирип коелу дегенбиз. Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Анан кичине жылуу сөздөрдү айтып, мындай бир жылуу белектерден берип коелу дегенбиз, мындай куртка. Жакшы күндөрдө кийип коебуз. Андан тышкары 5000 сом апа. Мынакей эч кандай неме жок, мындай ыраазычылык үчүн гана. Кудай буйрса, сиздей апаларыбыз, Алла разы болсун. апаларыбыз көп болсун. Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Сиздер бар мына шаарлар таза болуп атат. Рахмат. Силерге дагы ушу бизи ушунтип эстеп, биздин эмгегибизди билип, бизи ушинтип таңкы саат 4-төн чыгып иштеп, эме кылган эмгегибизди билип, эме кылган силерге дагы чоң рахмат. Силерге дагы Алла ыраазы болсун. Узун өмүр берсин, ден соолук берсин. Үй бүлөңөр менен, эли журт тууган уруңар менен, үй туугандарыңар менен аман болгула, бар болгула, бай болгула. Ушундай кайрымдуу жумуштарды көп кылып жүрө бергиле. Силерге ийгилик. Алла разы болсун. Эсе мен канчада чыгып тазалайсыздар? Мен центральный болгон үчүн мен тиги Молодыядан Бешеналияга дейин 300 кийди чыгып турам. Өзүңүздүн районуңуз бар, Күндө. Өзүнүн территориябыз бар да. Анан бул чүйдөн тиги Ырысулууга деген кызым тазалайт. Кызымдын жаш баласы бар үчүн, анан балдар мектепке барат, анан мен жардам берем да. Туугандар, ушундай биздин апаларыбыз ушундай көчөнү тазалайт. Эгер биз ушундай таштандыларды ордорунан салып кеткенде жеңил болмок, Ушундай апаларыбыз тезирээк жыйнап, тезирээк үйүнө кетмек. Ошондой биз таштандыны аргасы жака таштап кетип атканда биз ойлонуш керекпиз. Ушундай биздин алтындай болгон апаларыбыз жыйнайт ушул нерсени. Эгер биз жаштар ушундай урнага өзүнүн ордуна салып кете турган болгондо, биздин апаларыбыз мынча көп кармалбайт эле. Батыраак жыйнап, батыраак жылуу үйүнө кетет эле. Ошону эске салып коюп, тазалык бул имандын жарымы дейт. Кудай буйрса, өзүбүздүн шаарыбызды таза кармаганга аракет кылайык. Таштанды таштап атканда ойлоюк. Сиздин да улуу улгайган ушундай апаларыбыз күн түнү ушул Бишкектин тазалыгын, шаардын тазалыгын, башка коноктор келип калса, ушу убара болбойлу, ушу уят болбойлу деп шаардын тазалап жүргөн ушундай апалардын эмгегин бактай билейик. Мындан кийин ойлойбуз, Кудай буйрса, ушундай шаарыбызды таза кармайбыз, ушундай апалардын эмгегин бактайбыз деп. Чоң рахмат апа сизге. Жаштарыбызга, карыларыбызга,
сыйлаган, жаштарыбыз сыйлап урматтап, анан жаштарыбызга Алла Таалам ыйман берсин, идея берсин. Ушул чоңдорду урматтап сыйлаган жаштарыбыз көп болсун. Чоң рахмат. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда.